Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Аллах табарак ва таала бүгүнкү жума күнүбүздү ийгилик кылсын. Жума күнүндөгү ар бириңиздердин жакшы ниетиңерди Аллах таала кабыл кылсын. Абу Хурайрадан Аллах таала разы болсун. Кыйла я Расулаллах, мен ас'аду нас би шафаатика яумал кияма. Абу Хурайра деген сахаба келип пайгамбардан сурады. О Аллахтын элчи, кыяматта сиздин колдооңузга шафаат кылып бейишке алып кирүүңүзгө эң татыктуу адам ким? Сиздин шафаатыңызга жетип эң бактылуу болгон адам ким болот кыяматта деди. Кала Расул саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз Абу Хурайранын соруна жооп берип мындай деди. Лaqad zanantu ya Abu Hurayra an la yas'alani an hadha al-hadith ahad. Мен ойлогонмун, о Абу Хурайра, бул сурооду сенден башка эч ким сурабаса керек деп. Лима раайту мин хирсика лил хадис. Себеп сен хадиске эң кызыккан адамсың. О Аллахтын элчи, кыяматта сиздин шафаатыңызга эң бактылуу болуп жетише турган адам ким деди эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Я Абу Хурайра, сен хадиске эң кызыккан адамсың. Бул жөнүндө сенден алдын эч ким сурабайт деп мен билгенмин деди. Факал ким пайгамбар ас'адун нас би шафаати яумал кияма. Кыяматта менин шафаатыма, колдоома татыктуу болгон эң бактылуу адам ман кала ла илаха иллаллах халисан мин қалбихи. Кыяматта менин шафаатыма, колдоома татыктуу болгон эң бактылуу адам ким чын жүрөктөн ихлас менен ла илаха иллаллах деп айткан адам деди. Кана пайгамбардын шафаатына эң бактылуу адамдардын катарына кошулуу үчүн ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах. Бул хадисти имам Бухари риваят кылган. Кеде жумуртканын кырыз дегендер айтып калат. Достоверныйбы деп коет. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар алейхиссалам мындай дейт. Fa inna Аллаха qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi zalika wajha Allah. Албетте Аллах таала бир адамдын денесин дозокко арам кылат. Кайсы бир адам калыс Алланын разылыгы үчүн чын жүрөктөн ла илаха иллаллах келимесин айткан болсо. Кожо көрсүн үчүн эмес, көчөдө кармап алып, тас менен кармап, көзүң башка жакта, оюң башка жакта эмес. Ла илаха иллаллах. Имам Бухари риваят кылган хадис.